Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Жазын мына ушундай жаркын күндөрүндө сиз менен көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн да биздин көрсөтүүдө чыгармачылык дүйнөсүндө алектенип келе жаткан каарманыбыз бар. Ал Айнура Жошбаева. Саламатсызбы? Айнура Апиева 1980-жылы 17 январда Ош облусуна караштуу Алай районунда жарык дүйнөгө келген. 1997-жылы Ак Босого орто мектебин аяктаган. Ош кайрыктары адабий бирикмесинин мыкты жетекчиси ордени, ыйык тил төш белгисинин ээси, Ала тоо эл сыймыгы алтын медалы, ардак грамотасы жана төш белгиси менен сыйланган. Бир топ обондуу ырлардын автору. Күтүүсүз сезим аттуу ыр китеби жарык көргөн. Учурда аялдамада китеби жарык көрүү алдында турат. Сүйүү жана сезимдер тууралуу жазууга жан дүйнөсү жакын болгон акындын айтымында анын ыр китебинин басымдуу бөлүгүн сүйүү ырлары толтурган. Бирок ал махабат тууралуу ыр жазууга белсенгенде айланадан эргүү алып, кээде өзүн ошол жагдайга салып, эргүүгө берилип жазууну жактырат. Бүгүнкү берүүбүзгө кош келипсиз. Эми сөз башынан болсун, өзүңүздүн туулуп өскөн жериңиз, чыгармачылыкка кантип кадам таштап калдыңыз, башатыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Алгач эле өзүмдү тааныштырып кетсем, жер соорусу жергемдин Алай деген жерден мен ыргыткан кыз таш экен, ордолуу Ошко келгенмин. Поэзияга болгон кызыгуум жаштайыман эле болгон. Жетелеген эмес, желкелеген турмуштун мыйзамына баш ийип, талантыма көңүл бөлө албай келгенмин. Изденүү ийгиликтин жолу дегендей, азыр изденүү үстүндө жүрөм. Азыр эми жашым ортолоп, өзүм талантыма көңүл бөлүп калган жашка келип калдым. Баягы ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет болуп, убагында талантымды таптай албадым. Азыр эми изденүү үстүндө келе жатам. Жазайын мен ала тоо санаттарын, ачайын дептеримдин барактарын, сан түркүн ойлор келсе куулжуган, табайын ыр бермеде кайрыктарын. Жазайын эки акындын махабатын, агайы карындашы асылдардын, арзышып айтыш курат ордобузда, байкадым бул экөөнүн ашыктарын. Көрүп келем көркөмдүү жазышканын, баа бердим издешпей табышканын. Келечекте кең болуп жолдоруңар, кайрылбасын экөөңдүн канаттарың. Келечекте кең болуп жолдоруңар, кайрылбасын экөөңдүн канаттарың. Аярлап алар атам жок аттиң, келбес бир жайга узап бир кеттиң. Башымдан сылап турчу элең ата, өзүңдү жоктоп келемин аттиң. Жалооруп мага турчу элең ата, жанымда жөлөк болчу элең ата. Арманым ичке катылып келет, дардымды кимге айтамын ата. Эркелеп сага турчу элем ата, эсимден кетпейт кеткениң ата. Энсиреп калдым эркелей албай, эстеген мени өзүң жок ата. Агамдан салам ала албай атам, жылуу сөз айтчу өзүң жок ата. Эжемден салам укканда ал күн, эрергеп кетчү болдум бир ата. Үйрүлүп түшчү өзүң жок ата, үшөдө жүрөк болуп бир капа. Үркөр бир жылдыз чыкканча аттиң, үнүңдү укпай келемин ата. Арманым болдуң ардагым ата, асырап алар өзүң жок ата. Алыста жүрөм күйүт бери тартып, эстеген мени киши жок ата. Алыста жүрөм күйүт бир тартып, эстеген мени өзүң жок ата.
адам мезгил өткөн сайын өзгөрүп турат. Мисалы үчүн жаштык кезде шайдоот болобуз, өзүбүз оюбузга келген көп иштерди жасоого дем күчүбүз, эркибиз жетет. Ал эми бара бара убакыт өткөн сайын салмактуу токтолуп калабыз. Ошо анын сыңарындай ыр жазууда дагы мына ушундай стиль, улам өзгөрүп турабы? Ооба, албетте. Азыр ыргактарды аңдап жетип, маани маңызына көбүрөөк басым жасап калат экенсиң азыркы убакта. Мурунку убакта эми жазып кызыгып эле жаза берген болсок, эми азыр бара-бара такшалгандын жолун издеп калат экенсиң. Азыр эми көбүнчө патриоттук ырларга маани берем. Анан мен көбүнчө эле жанагы бирөөлөр суранып, ыйгылып калгандыктан ошолордун образына көбүрөөк кирип жазат экенмин. Бирөөлөрдүн образына. Анан көбүнчө эле ырларым сүйүү багытына бөлүнүп кетиптир. Күтүүсүз сезим күз келип жалбырактар саргайганда, сүйүү келди жаш өрлөп калганымда, махабатты аздектеп алсаң агам, жүрмөкпүз ээрчишип көктөм жазда. Коңур күз күбө болду махабатка, булбулда сезгендей конду шакка, алоолоп жүрөк кургур согуп жатты. Келеби сезимдер ушул жашта, эч убакта мындай сезим болгон эмес, болгону түш көргөндөй мындай элес. Байкатпай келди окшойт сынагансып, чын сезим бул азыркы түшүм эмес. Байкабай келди окшойт сынагансып, чын сезим бул азыркы түшүм эмес. Өмүрүм текке кетсе өстү жаштык, кайран кез, кайран учур, кайран мастык. Мезгилди тарасалап барктап билсең, бүт өмүр ал күндөргө кылат аздык. Жаштык кез өттү кетти күлмөңдөгөн, арадан канча жылдар басып өткөм. Өзгөрдү жылдар өтүп зымыраптыр, кайрылып келбейт эми ошол күндөр. Жаркылдап жайнап турган жаш курагым, турмуштун эмне экенин сезбес чагым. Жайнаган мөлтүр бак кайда кетти, эми мен 40тан ашып калган чагым. Жайнаган мөлтүр бак кайда кетти, эми мен 45 ашып калган чагым. Ар бир ыр түйшүк менен жазылат. Ошентсе дагы жазып бүткөндөн кийин ырларыңызды эл кандай кабыл алат, бул кандай таасир этет деп ойлоносузбу, же бирөөлөрдүн пикири көп деле сизди тынчсыздандырбайт, эң негизгиси өзүңүздүн кубулуңузга толсо ошол маанилүүбү? Жашың өтүп ак караны ылгап калган мезгилде ошол нерселерди ойлонуп калат экенсиң. Эл эмне дейт, муну кандай кабыл алат, мынаны мындай жазсам кандай болот деп кайра жанагындай такшалып калган көрүнүктүү акындардан кеңеш алып, ошолорго ырларды көрсөтүп, мына болобу болбойбу, болот десе ачыгын айтыңыз, болбосо мына жерин оңдо деп айтып бериңиз деп ошентип калат экенсиң. Балам деп эт жүрөгүң эзилгенде, апамдын кадырына жетпей келем. Кабыргам кыйшат аттиң бирок, жашоонун мыйзамына баш ийемин. Өстүрдүң азабымды тартып апа, өзүңө алыстамын бара албаймын. Өзгөнүн энелерин көргөнүмдө, өзүмдү күнөөлүдөй алсыраймын.
тағдырдың сыноосуна кабылганда, жанымда чаркайланып башымдасың, атамдын жоктугун билгизбестен, мага сен ата да ордундасың. Ак сүтүң актайм апа, үмүтүң чоң, буйруса ажылыкка алып барам, мойнумда карызымды аткарам деп. Апаке, бир сен үчүн шамдай жанам, мойнумда карызымды аткарам деп. Апаке, бир сен үчүн шамдай жанам. Май майрамы, ардагердин майрамы, жүрөк толкуп көңүлдөрү жайдары, эркин деп эли үчүн кан төккөн баатырлардын аты өчпөйт эч дагы. Кандуу согуш жашоо өмүр дастаны, эске салган кардуу согуш башталды. Тынчтык үчүн желбиреди желеги, ата журттун ачык болсун асманы. Жеңиш майрам кайталанбайт миң жолу, эрдик өлбөйт, эскерилбейт жүз жолу. Жыл өтсө да баатырларды эскерүү, баатырлардын 45-жылдары. Жыл өтсө да баатырларды эскерүү, баатырлардын 45-жылдары. Ар бир адамдын жашоо таризи өзүнчө, анын сыңарындай сизде дагы чыгармачылыкка болгон эргүү кайсыл учурда пайда болот? Түшүмдө дагы эргүү алып ыр жазып калам. Анан түшүмдө туруп алып жазсам, ошондой болуп чыкпай калат. Түшүмдөгүдөй болуп, бирок кээ биркиси. Жанагы автобуста деп айтып кетпедимби? Ошо ар бир ырдын өзүнүн бар го. Ошол автобуста дегенде, автобуста кетип жатабыз. Ошо бир байке жаш кыздарга сүйүү ырын арнап жатат да. Анан жаныбызда бир киши баракелде агай деп айтып атат. Анан бир эже аябай ызаланып, какпаш чал деп ошентти. Анан жанагылардын сөзүн угуп кетип жатып, эргүү келип, анан ошо автобуста деген ыр жаралып калды да. Жаш өтүптүр, жетимишти таяган, жаш кыздарга сүйүү ырын арнаган бир карыны көрүп калдым бүгүн мен. Чачын түзөп, кайра таранган, автобуста баратабыз көп адам. Ырын угуп, айрымдары таң калган. Бири айтты, баракелде агай деп, а калганы какпаш чал деп караган. Өчпөйт экен карыса да сүйүүсү, болсо керек анын кайтпас күйүтү. Бир кездерде алда болгон бозулан, үзүлбөптүр арман сүйүү үмүтү. Бир кездерде алда болгон бозулан, үзүлбөптүр арман сүйүү үмүтү. Сүйүүнү жаш карага тегиз берген, талпынып кушта учат канат менен. Түштүк кыз түйшөлтүптүр байкетайды, агайым ак сүйүүсүн арнап кенен. Түштүк кыз тилиңизден айланайын, сүйлөсөң агатайым кумарлансын. Аке деп арбап алгын асылым сен, ашыктыктан жүрөгү жаралансын. Сүйкүмдүү балбылдаган көздөрүңө, балдай таттуу ширин сөздөрүңө, агатайым арбалыптыр ашык болуп. Түштүк кыз агатайды чанып жүрүбү, агайым арбалыптыр
ашык болуп түштүк кыз ак атайды чанып жүрбө. Дүйнөлүк адабият тарыхында биздин кыргыз элдик адабиятта дагы күчтүү чыгаан жазуучулар, акындар жашап өткөн. Анын сыңарындай азыр дагы бар, өсүп келе жаткан акындар дагы бар. Негизи буга чейин жашап өткөн акындардан бири менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү болгондо кимди тандаар элеңиз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өтө мааниси терең, адамдын жан дүйнөсүн эргиткен чыгармалар болгондуктан ошон үчүн мен Чыңгыз Айтматовду тандамакмын. Азыркы учурда деле уучубуз кур эмес экен, жаштар чыгып келе жатат. Ашу алар дагы патриоттук ырларды көп жазып келе жатышат. Атай кетсе мына Улук бар, Омекеев, Мирлан бар, Самый Кожо, ага улай эле көп, Бердибек бар. Сезимим сага деген таза бойдон, унутпа алыс жашайм жаман ойдон, суранарым чын көңүлдөн ишен мага, жүрөгүмдү жалгыз сага арнап койгом. Ак сүйүүм апа бакай тунук таза, күн күтүүдөн күндөрүмдү санап гана, келемин деп кезигүүгө өзүң менен, ашыгамын чын махабат сага таза. Жок дебестен сен мага жолуксаңчы, кызгандырып башкаларга жолукпачы. Жактырам дайым сени, жактырамын, сезимимди сезип туруп толуктачы. Жактырам дайым сени, жактырамын, сезимимди сезип туруп толуктачы. Арбадың алайлык кыз агаңды сен, асылым бир көрүнү самап келем. Көрүнүп койчу мага периштем ай, суктанып жамалыңа тойбойт элем. Алайдын даткасы деп эркелеттим, жүрөгүмдү жаралап сыйпап кеттиң. Жан эргиткен сүйкүмдүү сөзүң менен, алоолонгон сүйүүмө дем күч бердиң. Аттиң ай билсем неге мурда эле, ак атайың жан жолдошуң болбойт беле. Арманда өтөт эми байке тайың, жигит кезде жолуктуруп койбойт беле. Арманда өтөт эми байке тайың, жигит кезде жолуктуруп койбойт беле. Көрсөтүүнүн соңунда көрүүчүлөр үчүн алдыдагы максат, ой тилектериңиз тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Максатым мен ушу эл ичинде катылып жаткан таланттарды алып чыгуу, коомго таанытуу, жаштарга түрткү болуу. Азыр эми жаштарды алып чыгып, таптап, колумдан келишинче каржылап өзүм алып жүрөм. Уучубуз кур эмес, жаштар жакшы чыгып атат. Айнура айым, маегиңизге рахмат. Ардактуу теле көрүүчү, мына ушуну менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.